Саламатсызбы? Жашыңыз канчада? 58'te. 58 жашта. Так, сиз мага келгенге чейин эмне деген даттануу менен келдиңиз, ушуну айтып берсеңиз. Men o'sha 2018-yil эле o'sha көкүрөгүмдө бир катуу без сыяктуу нерсе пайда болуп калды. Анан кийин оштогу онкологиялык больницага текшерүүдөн өттүм. Ал жерде текшеришип тезирээк ошо көкүрөктө онкологический экен, алып салыш керек, химия менен чогултабыз, алып салабыз деп айтышты. Анан мен дагы тереңирээк изилдейин деп Бишкекке келдим. Бишкекке келип, Бишкектеги онкологиялык больницаларда көп көрүндүм. Эң жогорку категориядагы врачтардын баарына кирдим. Бирок эмнегедир мен өзүм ушунчалык операцияга өзүмдү бергим келген жок. Анан издеп жүрүп ошо сизди интернеттен таптым. Сиз 2018 деп атасыз, 2018ден ушумага чейин эмнелерди колдондуңуз? Бир нерселерди иштеңизби? Дары-пар иштеңизби? Чөп дары колдондуңузбу? Жок, мен чөп дары колдонбодум. Мени дароо эле ошо операция жасайбыз. Химия берип, чогултуп операция жасайбыз. Анан кийин ачып, анан диагноз коебуз. Бирок сиз, значит, эчтеке колдонгон жоксуз. Жок, эчтеке колдонбодум. Жөн эле ошол боюнча эле жүрө бердиңиз. Бирок мен өзүм негизи жанагы ошол чөп дарылардан өзүм интернеттен окуп, анан өзүм мындай дене табымын каалоосуна карап анча-мынча чөп дарыларды ичип жүрдүм. Чейин уккандарым жасадым анча-мынча. Так, диетага кармабадыңыз? Диета кармабадым, бирок эмнегедир ошо диетический тамактарды өзүм жакшы көрөм. Так, бизде азыр сиз ушу толугу менен канча жүрдүңүз? Мен азыр сиздер бул жерге келгениме 1,5 ай болуп калды. 1,5 ай болуп калды. Демек сиз мен айткан ыкмалардын баарын жасадыңыз. Мен сиздин колуңузга кагаз бердим, ошо кагаздагы кантип тамактаныш керек, кантип суу ичиш керек, кантип өзүнө адам массаж жасаш керек, ошолорду жасап аттыңыз. Сиз күнүгө могу мен көрсөткөн лимфа массаж жасап атасызбы? Ооба, жасап атам. Висцераль массаж жасап атасызбы? Жасап атам. Так, эми мына ушул сиз 2018 мени ошо онкологический оору деп тапты деп атасыз. Ошол мезгилде эмнени сезгенсиз денеден? Алыңыз куруду, башыңыз ооруду, аппетитиңиз жок болду, эмнени сездиңиз же эчтеке сезбедиңизби? Жок, сезилди, мага мындай алым жок болду биринчиден, экинчиден уйкум кача баштады. Анан аябай катуу суусайчу элем, суусай баштадым. Бирок ошол УЗИге анамнага түшкөнүмдө только лимфовой узел деп чыгып атты. Лимфоузелде өзгөрүү бар деп чыгып атты, чоңой, бир аз чоңой. Ошо суусадым, күчүм кетет эле. Кандайдыр бир ушул эң талаа эч ким менен сүйлөшпөй өзүм жалгыздык болууну каалайт элем. Азыр сиз бизде мына 10 күн үзбөстөн бизден лимфа массажды алдыңыз. Мен ошо перек сизге капат этип бердим, ортосунда сода капат эттик. Азыр бүгүнкү күнгө сиздин мына сиз бүгүн немеңиз бүтүп, убактыңыз бүтүп, кетип атасыз. Бүгүнкү күнгө сиз өзүңүздүн акыбалыңыз жөнүндө айтып бериңиз. Мен азыр Кудайга шүгүр аябай жакшы болуп калдым. Ошол мен кантип диета сактайм деп ойлонуп эле көрсө, ушул сиз туура жол көргөзгөн диета менен өзүмө ушунчалык көп күч-кубат алып калдым. Уйкум аябай нормальный болуп калды. Тамактарды жөндөп ичип, алыңыздын курганы кантип? Алым курубай калды. Жакшы уктап турсам эле ошо алым курубай калды. Алым кургандагы өз нормасына түшүп калды. Мурун аппетитиңиз кандай эле? Аппетитим тамак жейт элем, бирок өтө эле алчылып жебейт элем. Эгерде жей турган болсом, кайра эле суусайт элем аркасынан. Азыр суусаганыңыз калдыбы? Суусаганым калды. Суусаганым бар, бирок анчалык эмес, мындагыдай эмес. Жакшы. Эми мына сиз бизден ала турган убакытты алып кеттиңиз. Мен сизге дагы 2 ай, 3 айга чейин эч кандай нерсени бузбашыңыз керек. Демек мен айттымбы, лимфа бездерге массаж деп. Сиз күнүгө безге массаж жасай бересиз. Курсакка массажды токтотпойсуз.
курсак менен дем алууну токтотпойсуз. Ар бир тамак ичердин астында өттү чыгарганга колуңузду кабырганын астына киргизип өтү чыгарганга аракет кыласыз. Эң негизгиси сууну өз учурунда ичип, анан кийин тамакты диетаны бузбайсыз. 3 айдан кийин мен сизди ушу контролдук неме анализге келгениңизди чакырат элем. Анан ушу 3 айдан кийин азыр дагы ушу 3 айда мына сиз бүттүңүзбү? Эми 3 айдан кийин 4-чү айга сиз экинчи леченияга келишиңиз керек. Мейли, ден соолук каалайм. Мындан да сонун болуп, эмдиги бизге келерде абдан жакшы анализ чыга турган болуп келишиңизди мен Кытайдан тилеп калам. Рахмат сизге дагы чоң рахмат. Мага аз да болсо жашоого ушу үмүттүн шооласын жандырдыңыз. Эч кыят болбоңуз. Бардыгы сиздин өзүңүздүн колуңузда. Бардыгы өзүңүз көрдүңүзбү? Мына сиз өзүңүз мен айткан нерсени жаса дедимби? Жасадыңыз. Денеңизге массаж жаса дедимби? Жасадыңыз. Тамак жөндө дедимби? Жөндөдүңүз. Сууну ичип атасыз. Негизгиси сиз эң биринчи могу мээ клеткаларына сиз мен жакшы болом деген жаздыңыз да. Мына мен сизге келгенде айттым, сиз эч нерсени ойлонбоңуз. Сиз онкология деп мындай көп кагаз берип койсо сиз буга эч качан коркпоңуз дедим. Сиз эң биринчи нерв системасына мен жакшы болом. Бүттү, мен жакшы болом деген гана ойду жазасыз, анан сиздин бүт бардык нерселериңиз жакшы болот дедим. Ошо келгендеги караганда чындыгында сиздин көкүрөк бездериңиз бир аз шишип кармалаганда ооруп турчу эле. Азыр ошо бир аз жумшады. Жеңилдеди. Эми ушуну дагы жеңилдеш үчүн үйдөн токтотуш керек. Азыр сиз токтотуп койсоңуз кайра эле ошо без тамырларда без айлануу дагы токтоп калат да. Бездер келип атып токтоп калганда куюлуп калат, куюла турган жерден өтө албастан, ушу жака келе албастан туруп калган үчүн көкүрөктөгү бездер чоңоюп кеткен. Демек сиз мен көрсөткөндөй кылып туура ушу жака сүрүп, ылдыйдын колдук жака, акырек жакты өйдөгө, мына сиз үчүн эң жакшы дары дагы, сиз үчүн жакшы ыкма дагы ошо бир гана лимфа бездери. Мейли, саламат калыңыз.